Greenlist деп коет экен. Greenlist'in ичинде биринчи немесинде этабынын баягы немелер турат экен, доктурлар турат экен. Доктурлар бияка келем десе, келип ошол күндө резиденцияга тапшырса болот экен. Резиденцияга тапшырып, биякта аккредитованный компания таап, чет өлкөдөн жарандарды алып келе турчу. Аккредитованный компания болсо, мисалы, стоматология дейли, стоматология алып барбайлы. Стоматология биякта частный стоматологиялар да бар. Аккредитованный неме чет өлкөдөн кишилерди алып келет. Ошол стоматологиядагы аккредитованный болсо, чет өлкөдөн чакырып келсе, ошол күнүн эртеси эле уже резиденцияга тапшыра берсе болот экен да. А мен механикмин. Механиктер экинчисинде турат экен да, экинчисинде болгондо 2 жылдан кийин гана тапшыра алат экен. Мияка келе турчу автомеханик, автослесарь, автоэлектриктер болсо, вакансиялар көп. Онлайн эле тапшырасыңар. Көп деле немеси жок. Просто баягы мурун каякта иштегенсиңер, ошол жерден эле неме керек. Рекомендация керек. Канча жыл иштедиң, кайсы жерде иштедиң, ошону така киргизсе, тиркесе, миграция отказ бербейт механиктер. Анткени биз Greenlist'тебиз. Greenlist'тегилерге көп отказ бербейт экен. Негизи ал мага 1 жуманын ичинде берген да.